Үйүнө кирип келди да эшикти бекитти. Мурда ачкычты бир эле бурап койчу. Азыр 3 ирет бурады. Кошумча илгичин да илди. Азыр эле Азамат кирип келчүдөй колунан айназикти жулуп каччудай көңүлү жай албай турду. Милицияга кабарлаш керекпи? Жок, Тимурга чалуу керек. Шаша-буша телефонун ала калды. Алло, Тимур, кандайсың, эмне болду? Тимур, Азамат келиптир. Бүгүн Айназикти мектебине келип аны менен жолуккан экен. Түшүнбөдүм. Азамат келиптир. Милицияга чалдыңбы? Жок, чалуу керек, арыз жаз. Баланы уурдап кетсе же өч алам деп аны майып кылып койсо кантебиз? Сен бүгүн биздикине келбейсиңби? Коркуп жатабыз. Ооба, барам, деди Тимур. Сен кайда? Айттым го сага түшүндүрүп. Кызымды уурдап кеткен үчүн соттолгон киши түрмөдөн чыгып келиптир. Кызыма жолугуптур, барышым керек. Үйгө келип алса да. Мен сага айттым беле? Бала ооруду деп чакырат, дагы бир нерсе дейт. Болду, ошентип кайра үйүңө барып каласың. Нуржан, сен мени түшүнүшүң керек да. Ал деген кылмышкер, үй бүлөмдү бир нерсе кылса мен эмне кылам? Бара кой, бирок кайтып келбе. Эмнеге? Болду, жетишет. Сен тияка бир чуркап, бияка бир чуркап жүрө бергенден тажабасаң, мен тажадым. Же сен бизди тандайсың, же өзүң айтмакчы үй бүлөңө кетесиң. Тандоо өзүңдө. Мени тамашалап жатат деп ойлобо. Кетсең биротоло кет. Антпесе өзүңчө эле гаремдеги султандай болуп алдың. Бир тиг аялыңа, бир мага чуркайсың. Кеткиң келсе кет, сенсиз деле жашай алам. Бул кайра мени жаман көрөт го. Эмне сенин оюңча мен баардык кылыктарыңды кылт жутуп, таарыныч, кызганычты ичиме катып, сага жаркылдап гана турушум керекпи? Аялым деп бир кеткенде, балам деп бир кеткенде деле мен сени башыма дашып сүйө беришим керекпи? Эгер билсең, жек көрүп баратам сени. Же сен тигилерге үй бүлө болуп кыйрат, же мага күйөө болуп кыйрат. Мен да баарына көз жумуп сага келгем. Мени да баала. Сени таптакыр ушундай экен деп ойлоптурмун. Эшикти тарс жаап чыгып кетти Тимур. Чемоданыңды алып кет. Нуржан өктөм сүйлөдү. Аркы бөлмөдөн Тимурдун кийимдери салынган чемоданды сүйрөп чыгып, тепкичтен тоголотуп жиберди. 4-үнчү кабаттан 2-нчи кабатка түшүүгө жетишкен болчу Тимур. Даңгыр дуңгур эткен үндү угуп чочуп кетти. Кайра артка чыкса, чемоданы кемшийип, оозу ачылып, кийимдер тепкичтин туш тарабына чачылып калыптыр. Ачуусу башына чыгып кетти. Эшикти барып койгулады. Эмне? Көзүнөн жаалы чыккан Нуржан чыга калды. Жок, бул баягы Тимур ачуусу келгенде күйпөлөктөп калчу Айсулуу эмес экен. Жемин жедирчүдөй эмес, колун чаап жиберчүдөй көтөрүп токтоду. Жалтанып да койгон жок. Эмне, чабасыңбы? Колуңдан келеби? Үйгө кайтчу болбо, жогол ошондон ары. Эшикти кайра жаап алды. Селейип туруп калды Тимур. Мындайды күткөн эмес. Шалдайып тепкичте отура кетти. Үстүрдөдөн түшүп келген орус эркек аны таң кала карап, чачылып жаткан кийимдерден атта-путта өтүп түшүп кетти. Кийимдерин салыштырып баштады. Кайра кел деп жалдырайттырсың, деп сүйлөнүп, чемоданды жапты да ишенимдүү түрдө тепкич менен ылдый түшүп кетти. Айсулуу бир кезде Тимур өзү көтөрүп кеткен кийим салчу чемоданын кайра сүйрөп келип калганын көрүп таң калып калды. Эмне болду? Кел дебедиң беле? Коркуп жатабыз дедиң го. Жактырбагандай бурк этти. Эмнеге чемоданың менен? Ушинтип сурагысы келди, бирок үн каткан жок. Ансыз да баары түшүнүктүү болчу. Мына баягы чыныгы мырза көрүнгөн Тимур. Жөн эле бир омурткасыз жан турбайбы? Кууп чыккан тура муну тигиниси. Кебетеси кантет? Ушунча алсызбы? Ушунун эмнесин сүйгөн? Кантип кайра ушинтип Айсулуунукуна келди? Уялган жокпу? Намыстанган жокпу? Ушунун артында жоодон сактанууга болобу? Азамат ушундан сестенип, Айназикти алып кете албай калабы? Эрксизден Азаматтан Айназикти талашып жатып, андан Тимурду мурун талаштыра муштум жегенин эстеди. Жиндинин кызы деп айттырбайм деп бир айылдын эркектерин сестентип койгон Азаматты эстеди. Канча жыл өткөнүнө карабай миңдеген чакырымды басып келиптир го ал кызына. Милицияга чалдыңбы? Эмне деп өзүнчө ойго батып Тимурдан ирэнжий түшкөн Айсулуу чочуп кетти. Кызымды талашып, уурдап кетип жүргөн мурунку күйөөм кайра келип алыптыр деп. Эмне деп чалмак элең? Жок, чалган жокмун. Сага эле айттым. Анын үстүнө чын эле Азаматпы же башкабы билбей жатам. Айназик айтпай жатат эч нерсени. Айназик айтпай жатса, демек ошол Азаматың да.
Тимурдун Азаматың дегени кулагына чактай түштү. Милицияга чалыш керек. Менин атам милициядан коркпойт, уктуңарбы? Айназик жан атам булардын кире бериште сүйлөшүп жатканын тыңшап турган болчу. Акыры чыдабай чыга калды. Коркпойт менин атам. Ал мени алып кетет. Бай элди алып кетет, апамды. А сен, Тимур, каласың. Милиция сенин өзүңдү алып кетет. Экөө тең эмне дээрин билбей калышты. Кыз көзү жашылданып ыза болуп алган. Бирок ошондо да өзүн кармап, тайманбастыгын көрсөтүп сүйлөп жатты. Атам мени жакшы көрөт. Ал мени издеп келди. Ал келмек, мен билгем, анткени атам сөзсүз келем мени унутпа деген болчу. Мен унуткан жокмун, атам келди. Менмин сенин атаң. Кызга эки аттап жетип барган Тимур аны билегинен тартып жиберди. Жок, менин атам Азамат, ал мага күн сайын келет. Ал таштабайт, ооруп калганда эле же коркуп жатканда эле келесиң сен бай элге. Эми ал бай элге да ата болот. Кыз чындап ачууланып алыптыр. Ыйлап жатып да сүйлөй берди. Токтот, тур, укта. Кызды силкип түртүп жиберди. Атам, айтам сени. Ал сени урат, шашпа сени. Эй, Тимур, бул эмне кылганың балага теңелип? Алдап көңүлүн алып койбойсуңбу ушундан көрө? Кайра кичине кыздан күчүңдү чыгарасың. Бар, чыгып кетчи. Сени кайдан чакырдым эле? Чыгып кет? Жиник эле сурады Тимур. Ооба, чыгып кет. Бүгүн ушул сөздү аябай көп жолу угуп коюптур. А дегенде Нуржан, эми Айсулуу сөгүнүп алып эшикти тарс жапты. Апа, суранам, милицияга чалбачы, мен сага баарын айтып берем. Кыз ыйлап сүйлөп жатты. Чалбайм, кызым. Айтсаң, ал келдиби? Атамбы? Ооба, ал мени сагыныптыр, апа. Мен, кыз ыйлап сүйлөй албай калды. Кантип ушул кичине кыздын сүйүүсүнө татып алган? Айсулуунун башына келген биринчи ой ушул болду. Сен ага таарынган экенсиң. Апаң билип калса экөөбүз жолукпай калабыз го, деди. Сен бизди жолуктурбай коймоксуң. Сен кечке Тимур, Тимур дей бересиң. Бирок менин атам Азамат да. Ал эртең да келеби? Ооба, деди Айназик. Айсулуу атайын жумушунан суранып алып, Айназик мектептен чыкчу мезгилде барып калды. Кыз мектептен али чыга элек экен, бирок аны күткөн Азамат жүрөт. Колунда эскилиги жеткен күрөң мамалак. Дароо эле тааныды аны. Азамат болсо Айсулуу жанына жакындап келгенче байкаган жок. Анын үстүнө азыр Айсулуу өзгөрө түшкөн. Жылдар, түйшүк өзүнүкүн алып жатат. Кандайсың? Өзүнчө ойго батып мектеп тарапты карап турган Азамат Айсулууну көрө сала чочуп кетти. Жакшы, мен көрүшкөнгө эле. Алдастап кетти. Ачык сүйлөшүп алуу үчүн келдим. Көрүшө берсең болот, бул Айназиктин суранычы. Ооба, ал чоң ойдо. Анын сезимдери менен да эсептешиш керек болуп калды. Ал сени ата дегенин койбоду. Сен анын атасы ойдон калдың. Мен уруксаат берем, көрүшүп тургула. Бирок... Ооба, рахмат, Айсулуу. Жок, камсанаба. Мен кызымды эле көрүп турсам болду. Азаматтын үнүндө бир башкача толкундануу, кубануу бар эле. Аңгыча мектептен Айназик чуркап чыкты. Азамат менен Айсулуунун ортосундагы ыңгайсыз жымжырттыкты кыз бузду. Ата деп кыйкырды ал чуркап келе жатып. Колун булгалап. Айсулуу эми башка Айназикти көрдү. Бул бактылуу Айназик болчу. Атасынын кучагына урунду. Жаным десе, кызынын төбөсүнөн жыттады Азамат. Айназик көз кыйыгы менен апасын карап койду. Жылмайып алган. Атасы менен кызды карап туруп ал туп-туура кадам жасаганын түшүндү. Кандайдыр бир жылуу сезим ичин аралап кетти. Ошол туура кадамдан кадимкидей бир кемтик жери толгонсуп, кайдан жайдан кубаныч пайда болду. Анан ошол кубаныч түрткү болдубу, же туура кадам кылганына өрөпкүп кеттиби, Айсулуу биротоло буларды кубантып коюуну чечти. Мен жумушка барышым керек. Силер бир аз сейилдеп алып анан үйгө баргыла. Үйгө жеткирип коесуң да, Азамат? Ооба. Мейли анда. Мейли, жакшы бар. Бурулуп басып кетти. Аны артынан кызы жана Азамат карап турганын сезип баратты. Сен апама таарынгансыңбы? Жок, таарынбай элемин. Мурда таарынгам, азыр баары жакшы. Жанымда сен барсың. Билесиңби, мен ушул күндү кандай күткөм? Экөөбүздүн ушинтип селкинчектеп балмуздак жеп отурганыбызды кыялданчумун. Карачы, кандай сонун күн. Жаман күндөрдү мына ушундай сонун болгон бир күн жууп кетет. Толтура таарыныштардын баарын жууп кетет. Үчөөбүз десең, ата, сен мамалакты унутуп коюп жатасың. Ооба, үчөөбүз ушинтип отурган күндөрдү кыялданчумун. Сен, мен, мамалак.
Кызарып барып барат баткан күн, болор болбос чыйылдаган селкинчек жана балмуздак. Айтчы, мындан артык эмне бар, кызым? А эгер жаныбызда апам жана бай эл болсо, анда өтө супер болмок. Азамат кызын карап жылмайып койду. Кызындагы тазалык, баyoолук элжиретип жиберди. Кудайым сага бак берсе экен, деди ал. Жада калса жаман көз караш менен караган жок. Болбосо менин айымдан түрмөгө отурду. Жакшылыгын билбей көзүнө чөп салгам. Ал болсо жөн гана карап койду. Кызыма жолугуп турсам эле болду, дейт. Таптакыр түшүнүксүз адам. Же ушинтип туруп дагы бир нерсе баштап жибереби? Айсулуу күнү бою ушундай ойлор менен алпурушуп жатты. Бай элди бакчадан өзү алып үйүнө келсе, Айназик уктап жатыптыр. Кечке басып жүрүп чарчаса керек. Анын чачынан сылап, бетинен өпкөндө ойгонуп кетти. Атаң качан алып келди сени? Жана эле, деди кыз көзүн ушалап. А мен жөнүндө эмне деди? Эч нерсе деген жок. Апама таарындың беле деп сурадым. Жок, эми таарынбай калдым, деди. А сенчи, сен ага таарынып жүрөсүңбү? Билбейм, кызым. Ал сени жакшы көрөт. Мурда ошону түшүнчү эмес окшойм. Сени жакшы көрүп жатса эмнеге таарынышым керек? А сен айтсаң, Тимур байке жакшыбы же атамбы? Бул эмне деген суроо? Тимур да сенин атаң, бай элдин атасы. Жок, сага Тимур жагабы же атамбы? Түшүнбөдүм. Ой, ушунун эмнеси түшүнүксүз? Тимур жагабы же атамбы? Муну эмне атаң сура дедиби? Жок, мен болгону атам биз менен жашаса деп кыялдандым. Бирок сен аны жаман көрөсүң да. Сен Тимур эле дей бересиң. Мен атаңды жаман деле көрбөйм. Жакшы көрөсүңбү, я? Жок, жакшы да көрбөйм. Айттым го, Тимурду жакшы көрөсүң. Тимур дебе, ал сенин атаң. Сен атамды жакшы көрө алганыңда кандай сонун болмок? Ал күнүгө жаныбызда жүрмөк. Бай эл да аны жакшы көрүп калмак. Чын, атам да аны жакшы көрмөк. Менин атам деген, менин атам деген сонун киши да деп айтайын дедиң беле? Сен аны жакшы көрөсүң го. Кыз кыялдана үшкүрүп койду. Айсулуу өзүнчө күлүңдөп алды. Назик дагы тамак жасап алып, Айбек менен Азаматты күтүп отурат. Дээрлик 3 жылдан бери үйдө отуруп калган Назике күйөөсү жумуштан келгенден кийинки убакыт өзгөчө баалуу. Келери кечке 2 баласы менен алышат. Анан Айбек келгенде азга болсо да убакыт токтоп калгандай туюлат. Экөө шашпай, божурашып сүйлөшүп чай ичишет. Азамат келгенден бери чай үстүндөгү андай баарлашуулар үйдө камалып отурган Назике мурункудан да кызыктуураак болуп калды. Күйөөсү жана Азамат жумуштан келип, ашканага киргенче Назик кадимкидей чыйпыйы чыгып кетти. Анан жолуктуңбу кызыңа, деди ал жаңы эле отурган Азаматка. Ооба, Айсулууга да жолуктум. Айбек чочуп кетти. Ооба, жолуктум. Эч нерсе деген жокпу? Назик сурады. Жок, Айназик түшүндүрүп койгон окшойт. Биз 1-2ден эле сөз сүйлөдүк окшойт. Айназик менен жолугуптур. Бирок аны алып кетип калба дегендей айтты. Түштөн кийин түшүнүктүү болуп калган го. Сенин атыңды укканда жылан көргөндөй чочучу эле го. Билбейм, анткен жок. Тескерисинче, мага көп нерсеге көзү жетип калган кишидей көрүндү. Токто. А сенчи? Сен көргөндө эч нерсе болгон жоксуңбу? Билбейм, биринчи коркуп кеттим. Анан Кудай жалгап, тигинтип айткандан кийин. Жок, мен аны сураган жокмун. Көргөндө ачууланган жоксуңбу? Сенин көзүңө чөп салган киши, түрмөгө каматкан киши бет алдыңдан чыкты да. Анын айынан канча азап тарттың? Ооба, бирок алардын баары өттү да. Баары өттү деп унутуп коюуга болобу? Анан эмне кылуу керек? Жинди го. Айбек кадимкидей ызаланып чыкты. Сенин тагдырыңды талкалаган киши ошол го. А ким айтты менин тагдырым талкаланды деп? Үйүңдү өрттөп качтың, түрмөгө отурдуң, көзүңө чөп салды. Апаң. Койчу, Азамат, ошонун баарына Айсулуу күнөөлүү го. Антип күнөө издесек, менден да көп күнөө табасың. Силерден да көп күнөө табууга болот. Бирок пайдасы эмне? Өткөн катачылыктарды чукуп чыгуу канчалык пайда алып келет? Экинчи андай катаны кайталабай каласың, пайдасы ошол. А мен аларды кайталабайм. Мен азыр таптакыр башка кишимин. Жок, мынткен болбойт, Азаке. Эркектик намыс болуш керек. Жок, Айбек, сен мени түшүнбөй жатасың. Билесиңби, мен абакта отурганда күн деле көрүүнү кыялданган учур болгон. Жөн гана күндүн нурун сагынгам. Кызымды бир көрүп алсам дечүмүн. Мына кызымды көрдүм. Сен азыр менин канчалык бактылуу экенимди сезбей жатасың.
Менин өткөндү эстебейт дейсиңби? Кимдин өткөн күнүндө өкүнүч жок дейсиң? Баардыгында бар. Бирок биз өткөндө эмес, бүгүнкүдө жашап жатабыз да, туурабы? Өткөндү оңдогонго болбойт. А бирок бүгүнкүнү жакшы кылууга болот да. Өткөндү оңдоого мүмкүнчүлүк жок, а бүгүнкү күндү мыкты кылууга мүмкүнчүлүк бар. Менин ансыз да бактысыз күндөрүм көп болгон экен. Болду, мен эми аларды көбөйтпөйм. Мурунку таарыныштар менен жаңы күндү булгай берүү бул жиндичилик менимче. Бирок бул талаш бүтпөйт досум, башкысы мен бактылуумун. А бакыт деген эмне экен? Назик Азаматты карап жылмайып алды. Билбейм, Назик, бакытка аныктама бере албайм. Бирок кызым мектебинен чуркап чыгып келе жатса, ошону карап дүйнөм түгөл боло түшөт. А бүгүн болсо чыйкылдаган эки селкинчекте кызым экөөбүз термелип, ар кайсыны сүйлөшүп балмуздак жеп отурдук. Ал учурда таптакыр дүйнөнү унутуп койдум. Санаам тынч эле. Ошол убакыт ушунчалык жагымдуу болуп жатты. Ошол күндү мен канчалык кыялданып күткөнүмдү билсеңер го. Эх, жашоо сонун достор, сонун, ишенип койгула. Апау, мен атамды үйгө конокко чакырсам болобу? Ал ансыз деле күн сайын келип жатат го. Жок, бирок ал мени жеткиргенде эле келет, эшиктен эле кетип калып жатпайбы? А мен болсо аны тамак жасап алып үйгө чакырсамбы деп жатам. А сен эмне, тамак жасаганды билесиңби? Жок, сен жасап бересиң да. Айсулуу күлүп жиберди. Мен бошобойм да, кызым. Жок, биз дем алыш күнү чакыралы атамды. Сен да бош болосуң ошондо. Ал күнү мен эс алгым келет. Апа, суранам. Кыз жалоору итиктеди. Кантип бул сүйкүмдүү адамдын суранычын четке каксын апасы. Сен ушул жекшемби күнү биздикине кел, тамак жасап коем. Кыз чоң кишидей сүйлөдү. Аны жетелеп келе жаткан атасы аны суроолуу карады. А эмнеге? Айсулуу, жок, ал каршы болбойт. Мен аны менен сүйлөштүм. Бирок Тимурчу? Ал жок, көптөн бери биз менен жашабайт. Сен эмне, мени жеткирип барып жатканда анын үйдө жок экенин байкаган жок белең? Жумушта го дегем. Жок, ал башка аял менен жашайт. Ошондуктан камсанаба. Дем алыш күнү саат 5-ке келсең болот. Макул, кызым. Келди окшойт. Коңгуроо кагылганда эле Айназик кулак түрүп калды. Келсе эшикти ач. Апасынын жообун угаар менен кыз тепилдеп чуркап жөнөдү. Ага кошулуп Байел деле кубанып алган. Кыязы ал атасы Тимур келди деп ойлоду окшойт. Кандай? Кыз атасынын мойнуна асылды. А Байел болсо аларды түшүнбөгөн көз караш менен карап калды. Бул чоочун киши ким? Айназик, сен эмнеге аны кучактап алдың деген суроо балакайдын көздөрүнөн да абдан эле окулуп турду. Азамат муну дароо сезди. Салам. Кызды жерге коюп балакайга кол сунду Азамат. Салам де, Байел, бул ата. Айназик бөбөгүн алдаганга өттү. А бөбөк болсо бакырайган көздөрүн ирмегилеп артка кетенчиктеди. Ата эмес бул. Мен байкемин. А сен машиналарды жакшы көрөсүңбү? Карачы, мен сага. Колундагы баштыгынан кыпкызыл оюнчугуну алып чыкты. Бул өзү жүрө алат экен. Мына бул пульт менен башкарса болот. Оюнчугуну аны жерге кое салып пульт менен башкарып ордуна жылдырды. Балакай күлүп калды. Кана өзүң кармап көрсөң, мына карма. Бөбөк тайсалдап турду, бирок баш тарта албады. Шып эте Азаматтын колунан пультту алып, анан жердеги оюнчукту көтөрүп колтугуна кысты да ашканадагы апасын көздөй томпоңдоп чуркап кетти. А магачы? Жанатан карап турган Айназик атасын үмүттүү карады. Асага бул жомок китеп. А апамачы? Мен Азамат ыңгайсыз болуп кетти. Ал Айсулууга эч нерсе алган эмес болчу. Кийинкиде апама белек алганды унутпа, Кыз суранды. Эмнеге мага белек? Жок, кереги жок. Кир, Азамат. Айназик сени конок болуп кетсинчи деп кулакты жеп койду. Арыдан чыга калган Айсулуу актангандай сүйлөдү. Азамат экөөнүн көздөрү чагылыша түштү. А биз манты жасадык сага. Манты жагабы? Кыз атасынын алдына тарелка коюп жатып сүйлөдү. Ооба, ушул учурда Байелдин кызыл унаасы келип Азаматтын бутун бир сүздү. Ой бутум, буту ооругандай түргөргөздү Азамат. А Байел болсо каткырып жиберди. Анан экөөнүн оюну башталды. Улам унаасын артка жылдырып, кайра Азаматтын бутун сүзгүлөп, анын ой деп бутун кармай калганына маашырланып каткырып жатты Байел.
Айсулуу ыңгайсыз болуп кетти эмнегедир. Анын үйүндөгү бир кездеги күйөөсү кызын алып качып аны азапка салган, өзү түрмөгө каматтырган адам бейкапар гана кийинки күйөөсүнөн төрөгөн баласы менен ойноп жатты. Муну түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес болчу. Кантип ушундай болсун? Кантип ушул азаматтын ичинде кымындай да таарыныч калбасын? Стол үстүнө тамак коюлуп баары отурушту. Анан ушул тапта Айназик бир нерсени эстегендей чуркап кетти да кайдан жайдан 2 күлгүн түстөгү шам көтөрүп келди. Муну күйгүзүп коюп коелучу, деди кыз кубанган түр менен. Сен муну кайдан алып келе калдың? Ансыз да ар кайсы ойлордон улам өзүн таппай турган Айсулуу чындап чочуп кетти. Өзүм алып келгем. Кыз калп айтты. Коңшу кызга кечээ алдырткан болчу. Жок, коюп кой ары. Апа, бир эле жалоору итиктеди да ашканага ширеңкеге чуркады. Кайра келди да ширеңкени атасына карматты. Күйгүз ата. Азамат Айсулууну тиктеди. Ал да элейип калган экен. Бири бирин тиктеп жылмайып алышты. Булардын алдында да кичине тарелка алып кел, деди Айсулуу ошол жылмайган калыбында. Шамдар күйдү. Байел аларды кызыгып карап жатты. Бөлмөнүн ичи аларсыз деле жарык болуп турган. Айназик муну ойлоно калды да чуркап барып пардаларды жапты. Бөлмө күңүрт тартып, шамдардын нуру чыга келди. Мына эми тамак жейбиз. Айназик кубанып алган. Баардыгы ал ойлогондой болуп келе жатат. Ал дайыма кинолордо бири-бирин жакшы көргөн адамдар ушундай шамдардын жанында тамактанып турганын көрчү. Атасы менен апасына ошондой шарт түзгүсү келген. А балким дал ушул шамдар экөөнүн ортосуна жакшы көрүү пайда кылаттыр. Атасы менен апасын тиктеди. Экөө тең кызарып алышыптыр. Айтсаң апа, эмнеге күлүп жатасың? Сен эмнеге шам жакканыңды айтсаң? Болгондо да күлгүн түстөгү шамдар. Токтоно албай кыткылыктады Айсулуу. Ал эч кандай күлкү келтире турган нерсе эмес. Атам сени, сен атамды жакшы көрүп калсын деп кылдым. Кыз таарыныч менен айтты. Билдим ошонткениңди. Көрдүңбү, атаң кандай ыңгайсыз болуп кетти. А менчи? Кызары уялып отурдук. Жинди кыз десе. Айсулуу дале күлүп жатты. Ага жанараак эле конок бөлмөдө күлгүн түстөгү шамдардын жарыгында өзү, Азамат, Айназик байел болуп отуруп алып тамак жеп жаткан учур абдан күлкүлүү сезилип жатты. Бирок бул жөн эле күлкү эмес болчу. Кандайдыр бир түшүнүксүз сезим аралашкан, алгачкы сүйүү катын колуна алган окуучу кыздын, кереметти күткөн жаш баланын, жакшы кабар угуп сүйүнүчүн жашыра албай жаткан адамдын күлкүсүнө окшош учкун бар күлкү болчу. Кылыктануу, наздык, жылуулук бар болчу бул күлкүдө. Байел эрте ойгонгонду үйрөнө албай койду. Бакчага алып баруу өзүнчө түйшүк. Мына, азыр да апасын кыйнап жатат. Айсулуу болсо жумушуна кечикпей барышы керек. Балам, сен чоң жигитсиң да, курткаңды кие калчы, болчу алтыным. Уйкусурап турган байелди кийинтип жатат. Айназикти да мектепке жеткирүү керек. Ушул тапта коңгуроо кагылды. Таң атпай ким келди деп ойлоп эшикти ачса, Тимур туруптур. Кадимкидей жүдөп калган. Сен кайдан? Айсулуу таң кала сурады. Дагы эле баягы кийим салган чемоданын көтөрүп жүрөт. Жумуштан да, кайдан болмок эле. Суроо сопкутсуз эле бөлмөгө кирди. Маанайы суз. Жумушуң бүткөн болсо анда байелди карап турчу. Бүгүн бакчага барбай эле койсун. Айназик экөөбүз кечигип жатабыз. Айназик, бол кызым, атаң келиптир. Байел аны менен калат, кеттик. Кыз коридорго чуркап чыгып Тимурду көрүп токтоп калды. Атам эмес бул, деди кыз ичинен жиндене. Анан Тимурдун учурашканына да көңүл бөлбөй абасын ээрчип чыгып кетти. Байел чыккандай? Ойгончу эми, карачы, мен келдим. Уулун сагыныптыр. Ойготуп аны менен эркелешкиси келди. Балакай чукуранып жатып араң ойгонду. Бир аз атасынын колунда көшүлүп жатып анан бир нерсени эстеп кетти окшойт. Машина, деди чочуган түр менен. Ой десе, жерге алып койдум. Кучактап алыптырсың го аны тим эле. Бир машинаны жерде жаткан оюнчукка кол сузду. Мына, апаң алып бердиби? Жок, ким анан? Байке, чоң байке алып келди. Чоң байке? Түшүнбөй кетти. Анан Замат да көкүрөгүнө кызганыч толуп чыкты. Кайсы чоң байке, деди уулуна өктөм үн менен. Ал жокто анын үйүнө ким келген? Балдарына бул оюнчуктарды белек кылган кайсы эркек? Эмне, Айсулуу Заматты эле башканы таап алдыбы? Кетпе деп жалдырап ыйлачу эле го. Жөн эле арамзаланы ушунун кетишин эле күтүп жүргөн го. Телефонун алып эле Айсулууга чалды. Ким келген үйгө? Түшүнбөдүм.
Кайсы эркек келген үйгө мен жокто? Сага эмне болду? Менин кетишимди эле күткөн экенсиң, Үйгө чакырып аргимди. Тимур, жөн эле кыйкыра бербе. Бизди эмне болсоңор ошо болгула деп туруп эле кетип калбадың беле? Эми эмне болду? Эмне болду дейт дагы. Тиги кызың экөөң кала бергиле. Бай элди экинчи көрбөйсүң. Менин уулумду сенин ойношторуң тарбиялабайт. Түшүндүңбү? Жинди болбо. Үйгө Айназикке жолугуу үчүн Азамат келген. Бай элге оюнчу кала келиптир. Эч кандай ойнош эмес. Аны Айназик чакырды. Айсулуунун үнү коркунучка толо болчу. Ал заматта бир кезде Айназикти азап тартып издегенин, андан бир кабар ала албай жылдар бою санаа тартканын көз алдына элестетип коркуп кетти. Антпе, Тимур. Сөзүн аяктаганча Тимур телефонун коюп салды. Жок деп ордунан тура калып, эч кимге карабай чуркап жөнөдү. Бай элди алып кетсе кантет? Азаматка окшоп дайынын билдирбей кетсе кантет? Жок, дагы бир жолу андай азапка түтпөйт. Баласынын дайынын билбей жүрүүдөн ашкан азап барбы энеге? Энеден баланы кантип айырсын? Үйгө этек жеңи делбектеп чуркап кирди. Кудай жалгап кетип калууга жетишпептир. Бай элди кийинтип жаткан экен. Алып кетем мен Бай элди. Кайда? Жок, Тимур. Мен кантем? Мен эмне кылам? Ал жок. Сенби? Сен ошол Азаматыңдан дагы бирди төрөп ал, уктуңбу? Токтот, бербейм мен баланы. Жогол, чыгып кет. Сен балдарды таштап эле кетип калбадың беле? Эми бала керек болуп калдыбы сага? Бай элди колунан жулуп алды. Балакай коркконунан чаңырып жиберип, апасынын мойнуна бекем кучактап алды. Алып кел. Бай элди тартты. Бирок ал чаңырып ыйлап, апасынын мойнуна жабышты. Чыгып кет, Тимур. Чечкиндүү үн катты. Көзүнө тик багып кыйкырды. Тимур тайсалдай түштү. Алсыз боло түштү. Жок, бул ирет ал баягы анын артынан ыйлактап, ээрчип жүргөн, анын айтканы менен болгон Айсулууну тааныбай калды. Анын алдында эне турган. Андан баланы тартып алуу мүмкүн эмес болчу. Эшикти тарс жаап чыгып кетти. Чачылган бөлмөнүн ортосунда Бай элди бооруна кыскан бойдон отура кетти. Жүрөгү лакылдайт. Каалабаса дагы башына Тимур менен Азаматтын элеси бирдей келе берди. Анын жашоосун астын үстүн кылган эки эркек. Азаматтан Айназикти алып кетүүгө барган күн тартылды көз алдына. Эмнеге ушинттиң? Сага эмне жамандык кылдым эле деп караган жигиттин көз карашын унутуу мүмкүн эмес. Ошонун баары көздөрүнөн окулуп турган. Кызын улам бооруна кысып, бербейм деп көзүнө жаш алып жан алакетке түшкөнүчү. Ал Айназикке биротоло көнүп, ажырагыс болуп калган экен. Ата болуп калган экен. Жогол, жолобо, бербейм кызымды деп ач айкырык салган. Башка эркек кантмек? Койнундагы аялы көзүнө чөп салганын билгенде, иштеп эле келе калам. Туш отоюн өткөрө калмакчыбыз деп кетип, кайра бир учурда боюнда бар кезинде талаага таштап кеткен жигити менен кайра баласын талашууга келсе кантмек? Мына бул арам каныңды алып кет. Силерден түңүлдүм. Көзүмө көрүнбөй жогол деп алсыз чүрпөн апасын ыргытат беле? Балким тирүүлөй өрттөп жибермектир баарын. Азамат болсо суранам, кызым менен коштошуп алайын деп ыйлаган. Өз канынан жаралбаган эле чоочун Наристе өзүнүн чыныгы атасын, чыныгы энесин бул эмне болгон чоочун кишилер деп Азаматтын көкүрөгүнө башын жөлөп алып уурданып, чочуркап караган болчу. Кана, жылдар өттү. Азамат ошол аталык сүйүүсүнөн тайып кеттиби? Жок, баардык азаптарга кайыл болуп эле жүрөт. Айназик үчүн баардык кечирилгис күнөөлөрдү кечирип, Айназик үчүн жашап, Айназик үчүн эле таңын атырып, кечин батырып жүрөт. Анан Тимур керексиз болуп калганын түшүнгөндө, ансыз деле өмүр өтө бере турганын түшүнгөндө ызаланган Тимур. Анын көздөрүндө Айсулууга же Бай элге карата сүйүү жок болчу. Жок, кызганыч андан келип чыккан жок. Анын көздөрүндө өзүнө болгон сүйүү жанып турду. Ал керексиз болуп бара жатканын түшүнгөндө чычалап кетти. Кантип мен керексиз болуп калам? Менби? Ушундай жакшы адам болуп туруп, ушундай сулуу болуп туруп кантип керексиз болуп калам деп туйлагандыр анын ички үнү.